жарым эле саат калган убактыбыз бар. Андыктан бизден телекөрөрмандар жакыныраак келиңиздер дейбиз. Себеби жан дүйнөсү болгон музыканы жандуу аткарып, мыкты чыгармалар тартуулайт деген мыкты биздин инсандарыбыз келип отурган учур. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кимдер келип калды десеңиздер, жаш таланттуу мыкты аткаруучу ырчыларыбыз келип калган. Аларды тааныштыралы. Авазбек уулу Ырысбек жана ошондой эле Алтынбек уулу Элбурс бизде конокто. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Кош келипсиздер. Рахмат. Келе жаткан жаңылыгыңар менен Бирге болсун. баракелде. Таңкы маанайлар кандай негизи эле? Чыгармачылык инсандардын. Жакшы, сонун кереметти. Бүгүн аябай эрте турдук негизи. Негизи канчада турасыз? Негизинен мен эрте эле турам, мен жумушка барып. Мен эми баа ачыгын айтканда кечире эле турам да негизи. Уйку жакка өзүм аябай жакшымын да. Окуу жак, жумуш жак. Түштөн кийин го баары. Эми ал өзү убактына да жараша да. Кээде окуу ушу түштө башталып калат эми. Бир саат, бир жарым саат калган кезде эле ушуну турам да кээдечи. Жакшы. 2022-жылдагы чыгармачылык чөйрө кандай болду? Саразеп салып келсек. Ырысбектен баштайсызбы? 2022 эмне кылдык? Жалкоорак болдук го. Чыгармачылык менен иштешкен жоксуз? Чыгармачылык менен көп иштешкен жокпуз, бирок башка чыгармачылыктарды өстүрдүк, өнүктүрдүк. Жакшы. Элбурс? Эми бул 2022-жылы баа чыгармачылык жактан анча-мынча ырларды жаздырдым. Анан бирок азырынча ошо ырларды чыгара электим да. Анан кийин баа жакшы бир өзүнүн бир мындай ордун табат деген ишеничте дагы мындай үстүнөн иштеш керек болуп атат да, ал чыгармалардын үстүнөнчү. Жакшы экен. Баягы кыргыз элинде кызматта жүрөсүңөр, кыргыз элинин ушундай бир той менен мааракелери мыкты деңгээлде өтүп калбадыбы азырчы? Силерсиз көрүү баягы кыйыныраак да. Ошол себептен ошол элдерге эл кызматында эң негизгиси 22-синде болдуңар болуш керек, мен билишим боюнча. Келгиле, эми таң эрте бизге конокко келгенден кийин жакшы бир чыгарманы арнайлы, элибизге тартуулайлы, таңкы эфирден пайдаланып, жакшы бир чыгармага орун берели. Кайсынырдайбыз? Келиңиздер анда Сарларбек Жумажаев агайыбыздын Таң сыры деген чыгармасын. Ай, баракелде. Тартыла берели. Görüşkönчө көздөрүңдөн чагылган, нурларынан турган кайран көпүрө, мекемиме күмөн санап жагылган, өтүмү жок болгонуна өкүнөм. Кимге барып күйдүңдү, кимге айтып өтүнөм. Табышмактуу тасырып, кандап терген табы салкын өлкөнү. Абалабайм кайрылганда айчынын, артык бекен башка жерде көркөмү. Арбалсам да бир келесиң, ала кол көргөнү.
вали мыкты. Чындыгында сагынганда белгилерсиң, алар ону көргөндө бизден чет алыста жүргөн мекендештерибизге да бир жакшы чыгарма болуп атат. Келгиле эми ушул чыгармачылык чөйрөдө качандан бери иш алып барып, ушундай бир эл кызматында жүрөсүңөр, Рысбек? Негизинен 2013 2012-2013 келип тапшырып музыкальныйга. Училищега тапшырдым. Фортепиано бөлүмүндө тапшырып. Анан ошол жерден мындай ырдайм, анан мындай деген ой жок эле келип тапшырып турабыз, айылдан келипчи. Ооба. Анан кийин бара-бара өсүп, түшүнүп, анан 2016-дан баштап аралашта баштадык го. Жакшы. Элбурс? Мен озу негизинен бул баягы ырчылык жака кичинекей кезимден аябай кызыкчумун. Мурда ошо Ильяс Абдыразаков, Бек байкебизди, Симек Бешеков байкебизди көрүп, мен да ошолордой болуп баягы ырдап чыккым келчү. Андан кийин эле баягы мен 5-класс кезимде ошо үйгө музыкальныйда сабак берген аккордеондон. Келип, андан кийин ошо биздикинде бир аз ушундай жумуштар болуп калчу. Ошону келип аткарып кетип, анан ошондо атам айтыптыр да. Анан балаңызды мага бериңиз, мен окутайын депчи. Анан менде деле ойдо жок болчу ушундай аккордеондо окуп калам деп. Анан кийин атам эле басып ошол жака алып барып, музыкальный алып барып, аякта музыкальныйдан 5 жыл сабак алдым айылдан. Аккордеон үйрөндүм ал жактан. Анан ал жактан ошо аккордеон үйрөнүп жүрүп, ошо 8-9 класс кезде баштап ырдап баштадым аккордеон менен кошулуп. Андан кийин келип 11-дө бүтүп, биякта филармонияга 2 жылдык студияга тапшырдым. Ал жакта Улук Мырзаполотовдон сабак алып, ал жакты бүткөндөн кийин эле азыр ошо консерваторияда. Буюрса. Жакшы консерватория. Элбурс деп атыңар өзгөчө экен. Ким койгон, эмне, мааниси кандай? Ошо көп киши ошо таң калат, тукканачы мындай көп кездешчү. Жакшы ат. Анан бул атымды ошо чоң атам койгон. Чоң атам коюп, чоң атам өзү мугалим болчу. Анан кийин ошо тоодой бийик болсун деп ошо тоонун атынан койгон экен. Элбурс деген тоонун аты. Жакшы. Мен кичинекейде айтсам, анда эртип аралаштырдым мен. Мен 2-3 класстан баштап атам ошо комузду карматып, комуз үйрөткөн менин атам болгон. Ошо дагы да ыраазымын деп рахмат деп айтам ошо атама. 2-класстан баштап үйрөттүм, комуз үйрөтүп көп жерде көрсөттү. Кароо сынактарда жакшы байгелерди алдым ошо комуз менен. Комуз менен, негизги аспап катары колдоносуз? Ооба. Муну күнүнө колдоном, комузду. Өзүнчө шык берет, дем берет. Ооба. Айрыкча чарчап келгенде, же бир бош отурганда, же баягы лихом деп коет эмеспи, ошол кезде кармай калып ошо комузум менен доспун. Ошо атам менен ошо 2-класстан баштап Комузга келип, комузга аралашып кароо сынактарга барып турдум. Мен эртерээк аралаштым анда. Элбурс тааныбы? Негизи эле кайсыл жерден ушул балалык кесип өтүп, ушундай шыкты кайсыл жерден алдыңар? Баягы элдин тузу деп коет эмеспи, топурак бир кимдик кан тамган жер, өзүнүн бир жакшы бир колдоосун берип, өзүнүн бир табияттын сыры менен ошол жоорулушуунан баягы эл алдына келип чыккан бул талант негизи ушундай элдин таасири, жердин таасири болот эмеспи? Кайсы жердин элдин кулундарысыңар? Мен Ат Башы районунун Акмус деген айылынанмын. Ошол жерде чоңоюп өстүм, Ат Башта, ошо сууга түшүп. Анан негизинен бул чоң атаман кел десем болот, ошо чоң атам өзү меники да мугалим киши болгон. Бирок комузда кол ойнотуп, ырдап, кайра ыр жазчу чоң атам. Атам өзү комузчу, Чалак Исебаевдин агайсынын окуучусу атам. Жакшы. Элбурс? Мен ошо алыскы Тогуз-Тороо районунун Казарман айылынан болом. Бала чагым ошол жакта өттү. Ошо музыкальныйда ошол жакта окуп болгон жакшы күндөрүм бар ошо Казармандын өзүнүн айылында. Ошол айтор Теңир тоонун жерлери, Теңир тоонун тоолордун арасында, тоо койнунда бир булактын шыңгыр үнүнөн алган жакшы бир илхомдор, жакшы бир шыктар, таланттар экен да. Келинем дагы бир талантты ачалы, дагы бир чыгарманы тартуулайлы элибизге.
бир-бирден ырлап берели же анда дуэт кылып ырлап берели. Мейли. дуэт деле кылып. Келиңиздер анда. Жаштык кес деген чыгарманы тартып. Ай баракелде. Бали. Ey böyle. Yaşlı kız canı giyimde eskirse kala giyirvey bozulan boydan turbaysın sen bolca yolun öter bilimde bozulan boydan turbaysın sen bolca yolun öter bilimde yalsa kalmaz gülünde Kırçınız dolun gülünde Kız boydun dayım durmasın sen Kızık gezüdür bilimde Kız boydun dayım durmasın sen Kızık gezüdür bilimde Ey barакелде. Gülünde seni candan Gülgün jas kelbek kayradan Gelir ve jastır kesindisin Es akıl menen paydalan Gelir ve jastır kesindisin Es akıl menen paydalan Turmuştan öçpözsüz katırsın Kuyağın bütün çapında Jasolu öçpözsüz katırsın Kuyağın bütün çapında Kuyağın bütün çapında Ай баракелде, баракелде, мыкты. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бир жагымдуу чыгармаларды таң эрте биздин кыргыз журчулугуна жеткиргендиги үчүн. Ошол астыда жаңы жыл келет, Кудай буюрса. Үй бүлө деген бар, тууган урук деген бар. Ошол түз эфирден пайдаланып, эли журтка, үй бүлөгө бир жакшы каалоо тилек айтпасаңыз болот. Келиңиздер. Кирип келаткан жаңы жылыңыздар менен урматтуу кыргыз элим дейли. Ата энебизди куттуктап кетели ушул жерден. Быйылкы жыл токчулуктун, молчулуктун, жалаң гана жакшылыктын жылы болсун дейлик. Ошол сиздерге дагы чыгармача ийгиликтер болсун. Рахмат. 2023 жаркырап көрүшөлүк. Дагы да дем күч менен, Кудай буюрса. Келиңиздер, сиздерге чоң рахмат. Биринчиден ушинтип бизди чакырып, эл менен амандашып, саламдашып жатканыңыздарга. Анан ошо 2000 келе жаткан 2023 жыл жалпы кыргыз элинин жаңы жылыңыздар менен келе жаткан молчулук, токчулук жылдардан болсун. Ошо бул жылы жетпей алган ийгиликтерге ошо 2023 жетели. Ошо бизге чыгармачылык ийгилик. Рахмат, Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик. рахмат. Чындыгында чыгармачылык бардыгыбызга, жумура журтка чыгармачылык менен биргеликте жакшы бир жашоо кылабыз. Ошол элдин ичинде эл болсун, элдин ичинде силер аман болгула деген жакшы тилекти каалоо менен жакшы бир көңүлдүү күндөрдүн алпагында чогуу биргеликте мыкты бир инсан деген наам менен жүрөт деген терең ишеничтебиз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз калып кеткен, батарея убактыбыз өтүп бараткан учуру дагы бир рет чыгармачылык ийгилик кылабыз. Арактуу телекөрөрмандар, мына ушундай мыкты инсандар келип жакшы бир турмушка из калтыр, турмуштун бир туягы бир чагында деген мыкты бир сөздөр менен жакшы бир ырлардын коштоосунда бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктап жаткан учурубуз. Жалпы биздин Пирамида телеканалынын жалпы жамаатынан келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп жакшы күндөрдү биз менен тосуңуздар деген чакырыкты таштоо менен бүгүнкү дүйшөмбү күнүбүздүн эфирин дакыйк сааттык эфирин жыйынтыктап жаткан учурубуз. Кызматыңыздарда мен Кубанычбек Улбакберген кызматта болдук. Андыктан жакшы бир күндөрдө жолугушалы. Биздин меймандарыбызда ким деп турсаңыздар, мыкты оюнчу, аткаруучу эле ушул мыктырларды таптап, бактап аткарган мыкты инсандар Абазбек уулу Ырысбек жана ошондой эле Алтынбек уулу Элбурс бизде конокто болду.